Ассаламу алейкум, урматтуу партнерім. Сізге жалпылай Greenleaf корпорациясының маркетинг планын түшүндүрө кетейин. Greenleaf корпорациясы Leaf, жашыл жалбырак деп которулат. 1998 жылы Сучжоу шаарында, Кытайда традиционный бизнес болуп иштеп баштаган. Андан кийин 2016 жылдан бери MLM системасы. MLM деген бул эмне? Көп тармактуу маркетинг. То есть элден элге сарафанный радио деп айтсам болот. Россияда иштеп атканына азыркы учурда 6 жыл болду. Казакстанда 3 жыл болду. Узбекистанда 4 жыл, Кыргызстанга 2 жыл, Таджикистанга 1 жыл, Азербайжанда ошентип кете берем. Эмне үчүн 39 мамлекетте корпорация Greenleaf азыркы учурда официалдуу түрдө иштеп келе жатат. Бизде лицензия, эл аралык стандарт качествого жооп берген сертификаттар, халал сертификаты, бизге кандай алып саткангабы же адам колдонгонгобу ар бир продукциянын биздин документтери бар. Ошон үчүн биз автоматтуу түрдө официалдуу мүмкүнчүлүк алган корпорация болуп саналабыз. Корпорация дегенде анан кийин компания деп көп аралаштырышат. Эмне үчүн биз корпорациябыз? Мындай түшүндүрө кетейин. Биз Германия, Швейцария, Франция, Италия, Япония 1, 2, 3, 4, 5 мамлекет менен Кытай менен кошулуп туруп 6 мамлекет, 28 бренд, 7000 эко товарын чыгарып бизге элге таркатып берет. Кытайда өзүндө 10 миңден ашат. Бизге плюс-минус 6 миң, Кыргызстан боюнча азыр айтканда, Кыргызстанга плюс-минус 6 миң эко товар наличие бар. Ошондо эмне үчүн корпорация түшүндүңөр? Германиянын бадыларын, витаминдерин, чайларын чыгарат. Швейцариянын косметика, люксовый качестводагы косметикасын чыгарат. Франциянын духилерин, Италиянын кийимдерин, Япониянын үйгө керектүү заттар жана баягы эле ден соолукка керектүү эко продукциялар. Ошондо бунун баары биригип туруп 28 бренд, 6 мамлекеттин баары бул ошол могул СНГге болобу, Нигерияга болобу, Малайзияга болобу, Монголияга, Россияга бүт таркатат. Эми түшүндүңүздөр, Эмне үчүн Кытай деп эле көп түшүнүшпөйт. Ооба, Кытай өндүрөт. Азыркы учурда бүт нерсенин баары Кытайдан чыгат. Биз жада калса телефонубуз, үйдө отурган мебелибиз, туалеттеги сантехникабыздын баары Кытайдан чыгат. Бирок бизде эмнеге товар мынча көп, эмнеге арзан жана сапаттуу, эң башкысы табигый курамындагы. Анткени биздин өзүбүздүн 72 гектар жерибиз бар. Аякта алоэ, женьшень, бамбук, керектүү бүт табигый курамындагы жасатыла турган нерсенин баары өзүбүздүн плантацияда өсөт. Өзүбүздүн 73 заводубуз бар. Анын үчөөсү биотехнологический завод. Ошондо сырье өзүбүздөн, заводдор өзүбүздөн. Ошон үчүн мындай абдан көп товар, көп мамлекет биргеликте Greenleaf корпорациясында иш алып барып келет. Биринчи бул эмне? Ден соолук. Экинчи бул адамдан адамга жетип, баасы арзан болсун. Рекламага төлөбөйлү. Блогерлерди, ырчыларды, футболисттерди канча миллион деген акча кетет рекламага. Биякта Вильям Шо, биздин директор, корпорациянын директору, миссия, биздин максат дейт. Биздин максат адам байысын, ден соолугун чындасын. Ошондуктан эмне үчүн биз эми гана билип жатабыз. Бирок бул корпорация көп жылдан бери тарыхы чоң корпорация болгондуктан, мына эми традиционный бизнестен сетевойго айланып келди. Бирок сетевой дегенде эле баарыбыз эле ой койчу дейбиз, Мен дагы ошондо болгом. Анткени мен ошол сетевой менен пирамиданын мурунун айырмасын билбей, мен дагы чоң суммага күйгөм. Ошондон кийин менде дагы мындай негативный отзыв болуп калган. Бирок Greenleaf корпорациясы эмне үчүн отголоски сетевойдун үзүндүсү дегенди сиздерге түшүндүрүп берейин. Бизде 1, 2, 3 кардар болот. Алар кимдер? Бирөө өзү үчүн дейт, өзүм үчүн дейт. Умный потребитель. Биякта
Традиционный бизнес. Традиционный бизнес азыр жок дегенде $5000 кетет бир бизнес башташ үчүн. Ошол эле пирожки сатыш үчүн, ошол эле Кытайдан бир носки алып келип сатыш үчүн жок дегенде акча кетет, реклама кетет, тиги кетет, бул кетет, аренда кетет, свет кетет. Биякта традиционный бизнес, бизнесмендерге магазин ачканга мүмкүнчүлүк берет. Магазинди кандай? Кытайдан заказ бербейт. Уже в наличии товардын баары Кыргызстанда, кааласаңыз Казакстанда, кааласаңыз Россияда. Ошону аласың, 50-гө 50 кошуп туруп 100 менен сатасың. Сонун мүмкүнчүлүгү. Ошондо рекламаны эң башкысы биякта элден эл. Азыр каяктан укпасаңыз Greenleaf уже бекер реклама, сонун сиздин бизнесиңизге бар. Үчүнчү бул ким? Бул реклама же сетевиктер. Сет тараткандар. Көп ушак тараткандар деп коем да мен. Ошондо караңыздар, барыңыздарга 3 түрлүү адам. Эмнеге биз 30% отглоски сетевого деген мына. Биякта адам өзү тандайт. Кааласаң өзүң үчүн ал, кааласаң магазиниңе кой, кааласаң сет кылып жайылып иштеп кет. Үчөөңөргө тең бирдей мүмкүнчүлүк. Сен монча акчага ал, же сен муну кыл, сен муну кыл деп эч качан айтпайт. Сиздерге өмүр бою 50% скидка берилет. Эми келиңиздер, толук түшүндүрөйүн. Мына, эми өзүңүздү караңыздар, Сиз эгерде уже катталган болсоңуз же каттала элек болсоңуз, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү, мен киммин? Мен сетевикмин. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүздү көрсөтүп бере турган адаммын. Ошондо Greenleaf бар экен, эко продукция бар экен, сонун экен, акчаңды экономитет, экологиялык таза товарга өт. Анан эң башкысы сонун бизнес баштап кет. Корпорацияга кириш үчүн кандай жолдору бар? Партнер болом дегенге кандай болот, Сиздин паспортуңуз керек, номер телефона керек, почтовый адрес керек. Анан эң башкысы сиз ошол 3 стартовый наборду бирөөсүн тандашыңыз керек. Ал кандай? Биринчи Корона менен Бриллиант бул магазин кармоочуларга же болбосо сетевиктерге. Анткени биякта бинардан 15% түшүп атат, биякта 12%. Анан эң башкысы могу электронный акча. Бул электронный акчага аз жетебиз. Корона 173.400 сом, же болбосо Бриллиант 86.700 сом, анан эң арзан платина 28.900 сом. 28.900 сом менен бир кандай бизнес баштап кетесизби? Же 28.900 сом менен Дордойго барып туруп, мен бир жолу сага 28.900'тү берейин, сен мага өмүр бою 50% скидка берчи десе бербейт да. Же Глобуска барып туруп эле, мына мен сага могу акчаны берейин, сен мага скидка бер десе, жок, мен сага ашып кетсе 2-3% скидка бере алам деп айтат, Эми караңыздар, сиздер партнер болгондо платина, минимальный платинаны алганда сизге эмне берилип атат? Бир стартовый набор. Стартовый набор деген ал эмне? Ал белек эмес. Сиз ошол акчаңызга корпорация менен таанышайын деп стартовый набор сатып алдыңыз өзүңүздүн атыңызга, анан сизди ошол өзүңүздүн атыңыздан кардар кылып сизге партнерство берип атат. Стартовый набор дегенде мына оздоровительный умный стакан. Бул иондоштуруп берет. 5 элемент серебра деп коет да. Бунун курамы сууну тазалап, булактын суусундай кылып берет. Экинчи кейс бул Silux швейцарский косметика. Жанагы эле түшүндүрүп кеткендей эле, бизде Швейцариянын косметикалары жана Корея менен Кытайдын косметикалары. Бул Silux уходовый косметика. Бул сатылбайт. Бул жаңы партнерлорго кейс набор болуп берилет. Анан bundan тышкары дагы сиздерге биздин 5 продукцияны жана бир кейсти сизге алып колдонуп көр деп сизге стартовый набор болуп берилет. Андан тышкары платинага 1 кейс болуп атат, Бриллиантка 3 кейс болуп атат, Коронага 6 кейс болуп атат. Сизге дагы эң башкысы эмне берилип атат? Сизге электронный акча. 28.900 сомго сизге 102.900 сом салып берет. Ал эмне, аны алып чыга албайсыз. Автоматтуу түрдө сизге биринчи 50% скидка берди. Экинчи бул ID кабинет берди. ID кабинет дегенде бул сиздин жеке кабинетиңиз. Биякта сиз өзүңүзгө дагы бухгалтерсиз, жаңылыктар, лицензиялар алып сатканга бүт нерсе могул ID личный кабинетте болот. Үчүнчү сизге эмне берди? Магазин ачканга имя берди. Greenleaf деп туруп,
автоматтуу мына азыр катталдыңызбы, эртең барып туруп биздин товарларды өзүңүздүн магазиниңизде спокойно сата бериңиз. Төртүнчү, бул эмне? Сизге кейс берди. Кейс плюс 5 продукция үйгө. Бешинчи, сизге 11 вид доход. Эң кызыгы мына 11 вид доход. Биякта путешествие дагы кирет, биякта китайский пенсия дагы кирет, биякта пассивный доход дагы кирет. Бүт нерсенин баары могу 11 вид доходдун ичинде. Могул жерде сиз бизнес бир жолу 28.900 бизнес место алып туруп өмүр бою жыргайсыз да. Андан кийин алтынчысы бул наследство. Мен, например, команда курдум. Чоң командам бар. Мен убагы келгенде балдарыма же иниме же карындашыма калтырып кеткенге толук мүмкүнчүлүк берилет. Ошон үчүн биякта ай кой кымбат экен, ай кымбат экен, ай койчу дегендер абдан көп. Биякта кымбат деген сөздү унуткула. Акчаңарды экономить эткиле. Ошол эле макул сиз иштеп кетпесеңиз, 28.900 менен катталып туруп, өмүр бою, например, сиз айына 5.000 сомго товар алсаңыз, туалетный бумага, башыңыз жуйсуз да, шампунь, мочалка колдоносуз да, мочалка, ошонун баарын 5.000 сомго алсаңыз, биякта 5.000 сом эмес, кагылып кетейин, 2500 сом төлө, калганын алып кете бер, экономдо. Ошондо сиз акча жок деген сөздүн маанисин түшүнөсүз да. Эми караңыздар, сизге бунун баарын берди. Бул өмүр бою бир жолу катталасыз. Өмүр бою бул привилегиянын баары сизде калат. Калган тышкары мына электронный акча. Мен азыркы учурда укканым, ай койчу тиги эжемдин эмеси менен алам, жеңемдики менен, инимдики менен, сиңдимдики менен, тигинтем мынтем дегендер да. Сиздерге айтайын, сиз катталгандан кийин ID номериңизди вообще эч кимге бербеңиз. Бул сиздин бухгалтерияңыз. Эртең бүрсүгүнү биз сиздерге монтип туруп, перелив кылып туруп, бияка 1000, 2000, 3000 адам таштап кеткенде, маякта акча аябай көп болот. Пассивный доход ошондон кетет да. Анан сиз досуңузга, иниңизге, тияка бияка кошунаңызга берген, сиздин маяктагы ID акчаңызды алып кете берет. ID-ге түшкөн акчаңызды чыгарып кете берет, жыргап эле. Сиз кимден көрөрүңүздү билбей каласыз ошондочу. Андан кийин эң башкысы маякта 102.000 сом. 102.000 сом эмнеге берилген? Bizde, например, bunun умывашка, умывашканын болжол менен айтканда 0,5 PV бул. Бул болсо антибактериальный шарики. Бул 1 PV плюс-минус деп айтып берейин сиздерге. Электролизная вода 0,7 PV. Карич, жидкое иглоукалывание 5 PV. Толтура бизде 7000 продукция таң аткачан турабыз, азырчы айтып берип атсам. Эми караңыздар. 102.000 сомду качан кемит? Мына 0,7 PV, 0,5 PV болгондо, ошол товарларды алганда 50%-ын сиз акча менен бересиз. Санап 50%-ын могул жерден кемитет. Минус болуп кете берет. Эми сиз кошунаңызга, тияка бияка кудаңызга, бияңызга берип салсаңыз, бул алы берет, монун баары кеми берет, анан маяк 0го түшөт. 0го түшкөндө апе тягым эмне болду дейт. Бирок 1 PV-ден өйдө кетти. 1, 2, 3, 70 PV чейин бизде жакында золото келет, жакында бизге бытовой техника келет. Аныкы минимум 200-300 PV болот да. Ошондо ошонун баарына сизге өмүр бою 50% скидка берилет. Түшүндүңүзбү? 1 PV, например, могуну алсаңыз, жидкое иглоукалыванияны алсаңыз, бунун баасы 988 сом. Партнер баасы. Ошондо сизге могул баа болот. Сиз партнерсуз. Эшиктен бирөө келсе, биякта 2000 сом болот. Потому что бунун 50% скидкасы жок. Ага 100% менен сатылат. Сиздин айдиңиз бар, сиз переливке партнерсуз. Ошон үчүн 988 сом менен эле төлөп кете бересиздер. Түшүндүңүздөр, Буну эң башкысы мына, эң башкысы могул акчаңарды кетирбегиле, айдиңерди бирөөгө бербегиле. Эмне үчүн катталам дегенде мына өзүңдүн акчаңды экономить эт. 11 вид доход ал. Анан сонун кейс стартовый набор ал. Эми муну алдык.
Жыргадык. Эми эмне кылабыз дальше? Жанакы 3 түрлүү адамды айтып берейин, кайра эле. Жыргадык, колдондук, бизге жакты, маркетинг планды түшүндүк, магазинге барып көрдүк, көзүбүз ачылды, Анан дальше эмне кылабыз? Могул жерде сиз бизнес место алып алдыңыз, сиз дейин, сиз могул жердесиз. Биякта спонсор Кумар болобу же менин командамдагы адамдар жөнөттү да. Сизге ал спонсордун сиз оң колунда же сол колундасыз. Анын биякта дагы адамы бар, биякта дагы адамы бар. Анын башка жаза турган колу 3-чү, 4-чү, 5-чи колу жок. Анын сиз барсыз. Сизге өзүнүн адамын маякта тапты. Например, мен деп коеюн. Өзүмдүн эжемди таптым. Маякка эжемди сиздин астыңызга коюп берем. Ал эжем өзүнүн досун чакырсын. Досу эжемдин астына кетти, бирок бул сиздин командаңыз болуп кетет да. Бул дальше кете берет. Бирөө чакырат, тиги чакырат, бирөө маяктан магазин ачсын. Бирөө маякта өзү үчүн болсун. Бирөө маякта сетевик кирсин. Сиз бир жолу маякта бизнес место алып койгон үчүн маяктан эмес, маяктан алып койгон үчүн товар обороттон 0,5%. Биякта аябай көп акча. 0,5% сизге түшүп турат. Бул местоңуз күйбөйт. Сизге тагы тиги биягыңдагы адам иштеп атат, сен дагы иште деп кыйнабайт. Өзүңүз каласаңыз 50% менен алып жүрө бериңиз, каласаңыз сатып жүрө бериңиз, же каласаңыз вообще бетиңизди, тишиңизди жуба элеңиз. Бирок бияктан бир жолу бизнес место алып койгондон кийин сизге 0,5% постоянно түшүп турат. Эгерде сиз биякадагы киши чакырбайм десеңиз. Андан кийин маякта бутуңуз өсүп кетти. 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, 1 жылдан кийин ойгоносуз. Биякта сонун акча бар турбайбы? Дегенде бирден 3 вид доходду түшүндүрүп берейин азыр. Сиздерге көп болуп кетпесин. Мына 11 видтин 1, 2, 3 түшүндүрүп берейин. Биринчи бул рефералка. Жеке чакырып келген приглашение деп коет. Экинчи бул бинар. Мына бинарда биз 10%-ин санайбыз азыр. Биякта уровень. Мына 1, 2, 3 рекламага кандай акча түшөт? Күнүнө түшө турган акча. Рефералка, например, караңыздар. Маякта эжемди чакырып келген үчүн 914 мен өзүм алам. 914-тү мен чакырдым да, ал менин адамым. Бирок сиздин астыңызга болгон үчүн сизге эмне болот да, түшүндүрөйүн. Бул жерге мен сизге бир бутуңузду өстүрүп кете бердим. Биякта сиз өзүңүздүн сиңдиңизди маякка жаздырабыз. Мону айтып беребиз, түшүндүрөбүз. Бишкекке магазинге алып келесизби, онлайн менен сүйлөштүрөбүзбү, же биздин командалар менен жолуктурабызбы? Бири-бирибизге биз бир чоң үй бүлө болуп кетебиз да. Бири-бирибизге жардам беребиз. Башка туугандар көрө албастык тиги бул дейт го. Бизде андай жок. Бизде наоборот, бирөө өссө биз чогуу кошо жыргап аркасынан барып бири-бирибизди үйрөтүп, бири-бирибизге жөлөк таяк болобуз. Таяк жөлөкпү? Жөлөк. Короче, ошондой болобуз. Анан караңыз, маякка сиңдиңизди койгондо сизге чакырып келдиңиз да, сиздин адамыңыз да, личный приглашение кылдыңыз да. 914-тү өзүңүз аласыз. Эжем менен сиздин сиңдиңиз таанышкан үчүн маякта бияка отурду. Бинар жабылды дейт, 1828 сом. Сизге чөт. Бул болду десеңиз жок. Биякта уровень, мына, маякта уровень жабылат 5852 сом. Ошондо бисмилла дегенде 8:30-да эрте менен Кыргызстандын убакыты менен 5852 1828 914 8500 сом болот маякта. 8500 сом сиздин жанагы айткан ID кабинетиңизге ассаламу алейкум деп акча түшүп калат. Аны каласаңыз визага, каласаңыз продукт алып алыңыз. Ошентип буну чыгарсаңыз болот. Андан тышкары буну алып жыргап отурдуңуз. Маякта мен эжем өзүнүн досун чакырбады беле? Сиз биякта сиңдиңизге барып туруп, жүр тиги досуңа мондай сонун корпорация мүмкүнчүлүк бар экен. Сиз акчаны көрдүңүз да, акчаны көргөндөн иштебейм дегендер иштеп баштайт. Эми караңыз, биякта сиз сиңдиңиздин подружкасын деп коелу. Тааныбайсыз да. Досын, мен эжемдин досын өмүрүңүздө тааныбайсыз. Сизге баягы эле эмне чөт? Баягы эле бинар, мына караңыз, бинар 1828 баягы эле уровень жабылды, эки адам теңдешкен үчүн.
852. Сонун букен. Ошондо буну дагы сиз тааныган жоксуз, буну дагы сиз билбейсиз. Могул 2 акча 7600 сом кайра 8,5да ID кабинетиңизге түштү. Анан сиз иштеп баштайсыз. Анан биз эмне кылабыз? Бунун сиңдиңизге айтасыз, кел, маяка сага бир адам жазып беребиз, маяка сен дагы бир таанышыңды. Анан ал эмне кылат? Ал өзүнүн кайсы акчасын алат? Бул 2 адам тең өзү экөө болуп аткан үчүн ал өзүнүн 9500 сомун алат. Бул 9500 сом каяктан чыкты? Эми караңыз. 9500 сом каяктан чыкты? Биз иштегенде 2 эле бут менен баштайбыз. Маяка кайра эле сизди уже сиз түшүндүңүз да, оппа, иштесе болот экен, акча кылса болот экен дедиңиз. Маякта сиз жыргап иштеп баштадыңыз. Бул жерге бир кошунаңызды, бияка бир одноклассниңизди чакырдыңыз. 914-тү өзүңүз алдыңыз, 914-тү өзүңүз алдыңыз. Биякта бинар жабылды 1828, биякта уровень жабылды 5852, эртең менен 8,5да 9500 сом акча болуп кирет. Мен жаңы эле бир аял менен сүйлөштүм. Пенсиям 9800 сом дейт. Ой, ишенесиңерби, могу жерде мен аябай мындай зыр деп кетти да ичимдечи. Биз могу акчаны жөн эле оозубузду ачып таап атсак, тиги апа бир ай ошол пенсиясына жашайт экен. Мен айттым, мен прям мурашка болуп кеттим. Эжеке келиңизчи, мондай сонун мүмкүнчүлүктү мен сизге үйрөтөйүнчү. Ошон үчүн мына күнүнө түшө турган бул 8500 сом, 7600 сом, 9500 сом. Бул эң башкысы бесконечно деген бар го, өмүр бою түшүп кете берет. Бул мындай минимальный 1ден 3кө айтып бердим да. Бирок биз эмнеден акча табабыз? Биз адам каттаганда корона болуп кирсе, же болсо бриллиант болуп кирсе деп андан таппайбыз. Бул адам өзү үчүн кирген адам өзү үчүн сонун 15% алат, биякта 10 эле болуп атпайбы? А биз эмнеден алабыз? Биз адам башын жууса, тишин жууса, туалетный бумага менен колдонсо, ар бир товардын бизде PV балы бар болот. Ошол PV топтолуп, ал күйбөйт. Бир айда обнуление болуп кетпейт. Өмүр бою. Дальше экинчи видеом болот. Бул узун болуп кетти болуш керек. Бөлүшкүлө туугандарыңар менен, таанышыңар менен. Менин атым Алкумар. Менин командама келем десеңиздер, добро пожаловать. Кош келиңиздер. Онлайн болобу, офлайн болобу, особенно Кыргызстанда менде чоң командам бар. Кыргызстанда менин иним, карындашым, мамам, жеңем, байкем, досум, ошентип менин туугандарым толтура сонун спонсорлор болуп берет, сонун сиздер менен иштеп кетет. Ошко чакырасыңар, таласка чакырасыңар, нарынга, көлгө, кайсы жерге чакырбасаңар, менин адамдарым, а мен сиздер менен 24 саат онлайн иштегенге даярмын. Рахмат.